пенялар бүгүнкү күндөн баштап жокко чыкты. Ошол боюнча тактап кетелик. Буга чейин төлөп салсаңыздар эмне кыласыздар дегендерге жооп, ал уже төлөнүп кетти, болду кетти. Ал силерге кайтып кайра бербейт. Экинчиси, ким төлөйлүк болсо, эми бүгүндөн баштап төлөсөңүздөр, пенясы автоматтык түрдө жокко чыкты. Ишенбесеңиздер, төлөм кежиге кирип текшерип көрүңүздөр. Кимдики 6000 сомдук штраф болуп калган болсо, 3000 сом кошулуп азыркы күндө 3000 сом деп көрсөтүп турат. Бүгүнкү күндөн баштап эми дагы штрафтар болсо 15 күндүн ичинде төлөп койсоңуздар 70% чейин каралган айрым штрафтар бар, алар ошол эле боюнча калды. Скидка жокко чыгарылган жок, скидка ордунда эле турат. Бир айдын ичинде төлөбөй койсоңуздар, штрафты анда 70% скидкасы жок эле толук төлөйсүздөр. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Ушу жаңы элеке бүгүн бир мыйзам жана пенясын штрафтарга пеня алынып калган мыйзам күчүнө кирип атат. Ошол мыйзам боюнча мага азыр суроолор келип түшүп атат. Мисалы, бул 2-3 жыл мурда ошо пенясы менен штрафты кошо төлөгөнбүз. Азыр биз ошо акчаны кайра кайтарып алсак болобу, сот аркылуу же ГАИ аркылуу арыз жазып деген суроолор да келип атат. Ошондой эле жана азыр кандай төлөйбүз деп ушу суроолорго бир жооп бере кетейин. Бул мурун штраф болсо, 2 жыл болобу, 3 жыл болсо болобу, эгер пеня менен штраф төлөгөн болсоңор, ал штрафты сот аркылуу дагы заявление жазып дагы уже ала албайсыңар, ал акчаңар уже төлөндү, болду деген сөз. Анан дагы экинчи да суроо болуп атат. Мисалы, бирок ошондой эле 2-3 жыл мурда штраф кылгам, штрафтымды төлөй элекмин. Мисалы, например, 7,5 миң штрафым бар, бирок пенясы өсүп отуруп 15 миңге чыккан. Анан мен ошо кандай пенясы азыр алынабы, бирок штрафым төлөнө элек деп атат. Айтып коеюн, албетте төлөнө элек болсо, бүгүндөн баштап ал штрафыңар 15 миңге жер өскөн болсо, азыртадан баштап ал автоматически 7,5 түштү. Уже мындайча айтканда, ал штрафыңарды ошо пенясы жок, канча сумма болсо, 7,5 миң болсо, 15 миң болуп өсүп кеткен болсо 7,5 эле төлөйсүңөр, 2 миң болсо 4 миң болуп өсүп кетсе 2 миң эле төлөйсүңөр деп айтып кетет элем.